Жакшы азык-түлүк, тамак аш азыктарын коопсуздугун күчөтүү жана жогорку эффектүү физикалык химиялык ыкмаларды колдонуу деп мындай жакшы жанагы сыналуу айтып кеттиңиз. Баяндамаңызды да көрдүк, презентацияңызды да көрдүк. Бирок бардыгыбыз кесиптешпиз. Мыйзам деген казыкка кандай иштеш керек? Өзүңүздөргө маалым болгондой, Венера Калыбековна, мыйзам чыгаруу техникасы бар. Ошон үчүн биринчи окууда болгондон кийин, биздин комитетте да билесиздер, укук тартип комитети ушул жаатында да эмне үчүн дегенде көп өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизебиз деп бир нече мыйзам долбоорлорун өзгөртүү түзөтүүлөрдү алып келипсиздер. Жакшы колдойбуз. Бирок тактап алчу бир нече жагдайлар бар да. Сиздер мына Кыргыз Республиканын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атасыздар. Ушул эле жанагы айып пул боюнча, мейли айып пул боюнча жана 31 беренеге, андан кийинкиси 34 беренени ачып койсоңуздар. Укук бузуунун кошумча укуктук кесепеттерин түшүнүгү, анын түрлөрү, колдонуу шарттары деп атасыздар да. Карадыңыздарбы? Ушул жерге сиздер 8 пункт менен коомдук саламаттык сактоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды бузуулар, чечилген чейин объекти жабуу, ишин токтотуп туруу деп атасыздар да, жаңыны киргизип атасыздар. Сиздин көңүлүңүздү буруп коет элем. Бул жерде ушул эле берененин 7 пунктунда турат да, иштин белгилүү түрүн токтотуу депчи. Ушул уже камтып атат да мыйзамда. Сиздер ашыкча киргизип коюп атасыздар могу ченемдик актын жанагысыначы диспозициясына. Буга эмне дейсиздер? Же айырмасы эмне бунун? Туура айтасыз, Алишер Ташпаевич. Биз бул берене менен кичине күчөтөлүү деп атабыз, жоопкерчиликтичи. Өзүңүздөр билесиздер го, мына биздин мурунку штрафтар андан азыраак болчу да. Сөзсүз түрдө ар бир учур болгондо бизде санэпидемиология тармак бар, саламаттык сактоо министрлиги караштуу. Алар барып, эгерде ушундай учурлар болуп аткандан кийин, айыпталгандан кийин бул кафени сөзсүз түрдө жабат. Же ошол кафе болобу, же ресторан болобу, же ошол ишкана болобу. Венера Калыбековна, туура айтасыз. Эми бул жерде мыйзам чыгаруу техникасы боюнча ар бир берене өзү диспозициядан, санкциядан турат да. Сиздер могул жерде жаңы диспозицияны киргизип атасыздар да. Айып пул жагына, жанагысына эч кандай жанагы жок. Бул жерден сиздер санкционный частыначы, могул жерде 1000 эсептик деп жанагы көрсөткүчтөрдү киргизип атасыздар. Бул жагында сөз жок. Сиздер жаңы диспозицияны коомдук саламаттык сактоо жаатында ченемдик укуктарды эле анан ушул ишти токтуруу деп атасыздар. А бул берене ушул беренеде эле 7 пунктунда камтылган, иштин белгилүү түрүн токтотуу деген. Ушулда могул жерде мен ойлоп атам 8 пункт менен Венера Калыбековна, сиздер ашыкча эле жөн эле киргизип алдыңыздар да. Ошон үчүн мен өзүмдүн сунушумду берем, кийинки экинчи окуугачы буну алып койгонгочу. Алишер Ташпаевич, сиз туура айттыңыз. Бизде жанагы министрлик кабинетинде курунтуусу келгенде ал жакта да алар ошол нерсени айтып кетти да, юридик жактан, редакциялык жактан бизде акаса бир немелер бар экен да, биз өзгөртүшүбүз керек. Эгерде бул концепцияны колдоп берсеңиздер, экинчи окууга анда сиздин сунуш менен анда биз ушул сунуштарды кабыл алабыз. Андан кийинкисин ачсаңыз, могу ушул эле укук бузуулар жөнүндө кодексинде 214 беренеси бар да. Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы техникалык регламенттердин, санитардык эрежелердин, гигиеналык ченемдердин жана башка ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузуу деген. Эми Венера Калыбековна, Жылдыз Эсенбековна экөөңүздөр сиздер кесибиңиздер боюнча врачтарсыздар да. Мүмкүн биз суроолорду берип аткан себеби ушул да. Мүмкүн биз түшүнбөгөн, юристтер түшүнбөгөн жагдайлар бардыр деген ойдо гана жана сурап атабыз да. Ушул эле берененин 6 пункту менен сиздер соода жана коомдук тамактан чөйрөсүндө тамак аш азыктарын же чийки азык түлүктү өндүрүүдө, жүгүртүүдө же болбосо сатууда адамдардын тобу менен инфекциялык ооруга чалдыгуусуна, массалык уулануусуна же жарандардын саламаттыгына башка оор зыян алып келген санитардык, эпидемиологиялык ченемдердин жана эрежелерди, техникалык регламенттердин талаптарын бузуу деп туруп 500, анан 1000 эсептик көрсөткүч боюнча айып пулдарды салып атасыздар да. Ушул жерде мага түшүндүрүп берсеңиз, массалык уулануу деген эмне?
Бизде ошо кафелерде, ресторандарда көбүнчө болот ушундай массалык улануулар. Бул отравление, пищевое отравление деп айтылат. Бруцеллезтер болуп калышы мүмкүн, ботулизм болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө ошо жанагы жай убагында ушундай учурлар көп болуп атат да. Андан кийин ошол убагында массалык улануу деп бизде өзүңүздөр деле билесиңер, вот Алато кафе ресторанда да ушундайлар болгон, башка ресторандарда дагы болуп аткан. Ошондо сөзсүз түрдө бул ресторан, бул ишкана жабылат. Жанагы производственный неме деп коет го, производственное расследование деп коет го. Вот ошондой убакы как раз в этот момент закрывается ресторан полностью. Жанагы ооруган балдарды, ооруган кишилерди дагы аныктап, андан кийин сөзсүз түрдө бул расследование өтөт да. И ошондон андан кийин санэпидемиология алар өздөрүнчө штрафтарын салат. Венера Калыбековна, бул менен жанагы бир мүмкүнчүлүк. Жана тамак аштарды алып туруп, сөзсүз түрдө лабораториялык жана исследование да болот да, санэпидстанцияда. Бул бардыгын биз деле коомчулуктан угуп жүрөбүз. Маалыматыбыз бар, кайсы кафе, кайсы ресторандан канча киши жабыркады, массалык уулануу деген жанагыларды бардыгынчы. Эми сиз менен биз бул жерде мыйзам чыгарчу органбыз да. Эми сиз мага айтып берсеңиз, ушу массалык уулануу деген түшүнүк кайсы мыйзамдык актыда, кайсы ченемдик укуктук актыларда кайсы жерде көрсөтүлгөн? Термин, түшүнүк. Экспертте да бар, рухсат берсеңиздер. Түшүндүрүп берсе болобу? Могу жерден жана Бүбүжан Камчыбековнадан Бүбүжан Камчыбековна бул жерде отурат, ооба. Бүбүжан Камчыбековна, сиз эми саламаттык сактоо министрлигинин орун басарысыз да? Ошол эми массалык уулануу деген түшүнүк кайсы жерде бар? Саламатсыздарбы, Сүйүнбек Абдуллаевич, урматтуу депутаттар. Ал түшүнүк өзүбүздүн бир токтом бар. Жана кайсы учурларда биз жана больницадан биздин санэпидстанция деп коебуз, эскиче айтканда, экстренный извещение деп коет, ошол жака берилген. Ошол жерде көрсөтүлгөн. Бир учурда 5 кишиден ашык болсо, массовое отравление считается, ал учурда обязательно берилиш керек да. Ушундай тамак аштан ууланууну 5 кишиден ашкандан кийин массовый болуп эсептелинет. Ошол учурда расследование тышкары дагы ошол өкмөткө чейин бизден маалымат кетиш керек да. Анан жана эми кошумчалап койсом, сиз жана приостановление закрытия боюнча айтып кетпедиңизби? Сиз айтып аткан жанагы биринчи көрсөтүлгөн статья жанагы мурдада бар болчу да. Бизге аябай кыйынчылык туудурган ошолчу. Анткени могу жанагы жаңы система менен кодекстер кабыл алынбады, 3кө бөлүнүп. Кодекс о правонарушениях, кодекс о уголовный дашка да бир кодекс бар, азыр кетип калды. Ошол система киргенде биздин ошол жанагы приостановлениенин өзүнчө, ошо общественный здравоохранение өзүнчө приостановление деген эме пункттар болчу да, кетип калган. Анан кийин биз ошо приостановление көп болот ошо тамак аш боюнча. Ошондо моундай статьяга аябай правоохранительный органдар менен бизде проблема болгондо, бул жерде приведение первоначальное состояние деп турат. Жана азыркы сиз айтып аткан 7-чи пунктачы. Анан бул көбүнчө жана архитектурный, ошондой жакта нарушение туура келип калат экен да. Биз деген жана технологияны токтотобуз, отдельный бир цехын токтотобуз, кайсы жерден жана нарушение табылсачы, ошого сюда не подходит болуп калганда, анан ошондон кыйналып, биз ошону ушундай бир статья киргизейик деп жүргөнбүз. Бизде болсо тиги юристтер айткан, өзүңөрдүн отраслевой законго кирмейинче киргизе албайсыңар кодекске депчи. Азыр баягы сиздер колдоп берип биз өтпөдү закон жана коомдук саламаттык сактоо. Ошол жакка ушундай статья кирди. Анан ошон үчүн бул жакка да кирген ошол болчу да, кодекске. Бүбүжан Камчыбековна, өзүнүн мыйзам чыгарышы техникасы бар. Анан кийин бир мыйзам экинчи мыйзамга карама каршы келбеш керек да. Сиз анын өзүңүздөрдүн каякта бир токтомуңуздар менен анан кийин могу жерде кодекске жана башка мыйзамдарга ссылка кылып атасыздар, бул туура эмес да. Эми могу жерден ушул эле сиздер иштейт белгилүү түрүн токтотуу деген 7-чи пунктта кошумчалап кетсеңиздер болмок. Бирок менин билишимче, Бүбүжан Камчыбековна, сиз ошо общественное жанагы здравоохранение дейсизби, же болбосо эле департамент госсанэпиднадзора дейсиз, ушул жаатын сиз курировать этесиз, саламаттык сактоо министрлигинде. А бирок могу жерден сиз как кесипкөй катары массалык улануусу боюнча бир эле токтомго жанагы ссылка кылып атасыз да. А сиз тааныштыгыңыз жокпу буга чейинки жанагы 2012 январда биз кабыл алып берген 24-жылда коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү мыйзам бар. Мыйзам.
Ошол жердин 4-беренесинде айтылган ушул мыйзамды пайдалануучу негизги түшүнүктөр жана аныктамалар деп. Ошол жерде чектөө иш-чаралары деген же болбосо карантин деген түшүнүк бар. То есть мындай жана орусча айтканда понятие частине киргизип кеткен. Сиздер ишти ошол жактан башташыңыздар керек эле. Ошол жерде гана жазылып атат. Жугуштуу ооруларды тапкан таркап кетүүсүн массалык уулануудан деп туруп. Андан кийинкиси тамак аштан уулануу иликтөө тартибинин нусканмасы деп сиздердин саламаттык сактоо министрлигинин 22-жылдын 16-сентябрынан чыккан 1102 буйругуңуздар менен бекитилген. Ал жерде сиздер түшүнүк киргизип атасыздар. Топтук тамак аштан уулануу деп турупчу. Эми сизге суроо. Могу топтук тамак аштан уулануу менен массалык уулануунун айырмасы эмнеде? Ооба. Жоқ, синоним емес. Венера Калбековна, эми биз бул жерде жанагы эксперт специалист эмеспиз. Бул жерде биз мыйзамдык актыларга ссылка кылып туруп, ошонун негизинде гана анан кийин могу кодекстерге өзгөртүү, түзөтүүлөрдү киргизишибиз керек да. Буну мисалы сиздер менен биз кабыл алып бергенбиз. Ошол мыйзамдарда топтук тамак аштан уулануу деген түшүнүк бар. Андан кийин чектөө иш-чаралары, карантин деген, массалык уулануу деген түшүнүк жок болуп атат. А биз болсо кодекске жаңы түшүнүктөрү жок нерсени өзгөртүү түзөтүүлөргө киргизип атабыз да. Ошо менен ошонсуңар Венера Калбековна, могу бул боюнча да мен өзүм сунуштарымды Бөжөн Калмычбековна беребиз. А мыйзамдын могу сиздердин долбооруна өтсөк, экинчисинде сразу карайбыз да, Семен Абдуллаевич могу. Кыргызстан тамак аш продукциясын коопсуздук камсыз кылуу жөнүндө. Сүйүн Абдулдаевич, Алишер Ташпаевич, биз эгерде колдоп берсеңиздер, биз сөзсүз түрдө парламенттик угуларды өткөзөбүз. Себеби деген сунуштар да келет да ал жактан дагы. Анткени могу сиздердин жанагы андан кийин эле мыйзамда Венера Калбековна алып келип атасыздар да, Кыргыз Республикасына тамак аш продукциясынын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө депчи. Ушул эле баяндамаңызда айтып кеттиңиз, могу биринчи беренесинде ушул эле жетпей аткан азыркы айтып аткан жанагы терминдерди киргизбепсиздер да. Кирбей атат. Биринчиден, мына өзүңүздөрүн бир мыйзамды алып келип атасыздар, экинчи мыйзамыңыздарда ушул түшүнүктөр жок болуп атат. Ушул жерине кантип кетиш керек эле биринчиденчи. Экинчиден, могул жерде ар бир нерсени жасаганда мындай түшүнүк бар да, алфавитти кирет дегенчи. Ошон үчүн могул жерде карасаңыз, сиздерде тамак аштан башталып, Т тамгасынан башталып, М тамгасы менен болуп, А тамгасы менен бүтүп атат да. Ошол жерде Адан башталгандан кийин Е менен, Я менен бүтүш керек да, алфавиттик мыйзам чыгаруучу техника өзү ушундай. Ошол жерде сиздер жаңы түшүнүк киргизип атасыздар да. Мамлекеттик аудит дегенчи. Ошол жерде түшүнүккө киргизип, мамлекеттик аудит тамак аш продукциясынын коопсуздугун башкаруу тутумдарын сактоо бөлүгүндө субъекттин ишин ал билдирген шарттарга жана өзүнө кабыл алган милдеттемелерге шайкештигин аныктоо максатында мамлекеттик контролдоонун формасы деп турупчу. Эмне деген мамлекеттик аудит? Биздин сунушубуз эми ошол көзөмөл жагын күчөтөлү деп сунуш берип атабыз. Эми Россияны айтсак, Роспотребнадзор бар, аларда турабы, мындай бирдиктүү бир орган бар да. Биз да ушул сунушту берип атабыз. Бизде да ушундай бирдиктүү бир орган болсо, ошонун баарын көзөмөлдөй турган орган болсо деп айтып атабыз да. Урматтуу Айсара Нишановна, токтоп койсоңуз анда демилгечи. Рахмат, Сүйүн Абдулдаевич. Алишер Ташпаевич, мына мыйзамдар боюнча чындыгында чала болуп калганын моюнга алабыз. Себеби биз эми мен финансистмин, Венера айым медик, анан биздин максатыбыз жакшы да. Биздин максатыбыз биздин элге азыркы керектүү, өтө актуалдуу болгон мыйзамды алып чыгуу. Мыйзамдын долбооручу. Бул жөн жерден эле чыккан жок, баарыбызга белгилүү. Бизде оорулар көп да. Оорулар көп. Биз эмне жегенибизди билбейбиз чындыгында. Сиз мына мыйзамга шайкеш келтирели деп атасыз да. Биз да, мен Москвага барганда дагы ушул мыйзамды көтөрдүм.
ушул сурооду көтөрдүм да. Биз ЕСке киребиз деп эле, мыйзамды шайкеш келтиребиз деп эле, биз Кыргызстан өзүбүздүн укуктарыбызды, милдеттерибизди так ошо жерде киргизе албай калганбызбы? Мен ошону бир юристтер менен сүйлөшүп, кече биз өкмөттүн чечимин дагы талкууладык, ошо юристтерди дагы чакырдык да, отурум кылдык. Бул жерде мындай болуп атат да, биз ооба мыйзамга шайкеш келтирели, карама каршылыктар болбосун деп аракет кылганыбыз менен, ошол эле ЕСке кирген башка мамлекеттерде өздөрүнүн надзорлору болуп атат да. Өздөрүнүн Роснадзор, Казакстандын өзүнүн улуттук надзору, Өзбекстандыкы болуп атат да. А бизде бар органдар тиешелүү, мына санэпидстанция, ветеринария деген лабораториялар бар. Булар слабый экен. Мына Кыргызстандартта келди, ушундай багытта иш алып барбайт экен, катуу көзөмөл жок экен да. Ошол боюнча сиз бизге жардам берсеңиз, Алишер Ташпаевич, мына сиз юрист экенсиз да. Бизге сунуштарды мына жерде мындай кылалы десеңиз, биз ошого каршы эмеспиз. Сиздин сунуштарыңызды кабыл алабыз, концепциясын кабыл алып берип коюңуздар. Бул биздин улуттун, мамлекеттин коопсуздугу үчүн демилгелеп чыккан мыйзамдардын бири да, бизге эң керектүү мыйзамдар. Анан ушул өкмөттүн чечими боюнча дагы биз кече таанышып чыктык, үстүртөн. Баары эле үстүртөн болуптур да, Сүйүн Абдулдаевич. Анан биз кече өздөрүн чакырсак келбей койду. Биз ошол өздөрү мына жерде жазышып атат. Азыр сиздерге бир эле пример келтирип коеюн. Ошондой эле күтүлгөн экономикалык кесепеттерди дейт да, кандай кесепеттер болушу мүмкүн деген суроолорду берели дегенбиз да. Кандай кесепеттер болушу мүмкүн? Биз өзүбүздүн жеген тамагыбызды текшерип эле алалы деген эле максатыбыз бар да. Кайсы состав, химиялык состав ба, улуу заттар жокпу деген эле биз өзүбүздүн ден соолукка кам көрөлү деген эле максатыбыз. Бул жерде кандай экономикалык кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп сурайлы дегенбизде алар келишпеди. Биз дагы отурум кылабыз деп чечтик. Тиешелүү органдар келет, ошондо Минсельхоз, өкмөт да келет. Ошондо убактыңыз болсо, Алишер Ташпаевич кошулуп, сиз катышып берсеңиз жакшы болот. Обязательно кошулабыз биз. Эми бул жерде биз айтып атпайбызбы, эми сиздердин оюңуздарды билели депчи, бул мыйзамдын мазмуну жана идеясы боюнча мамлекеттик көзөмөлдү кантип жүргүзүшүн биз түшүнүп атабыз. Эми бул жерде сиздер мыйзамды демилгелеп чыккандан кийин сиздердин оюңуздарды эмне кантип кайсы ой биз билбеген нерселер жааттар бар экен деп ошол тактап алчу эле жана суроолорду берип атабыз бул жерденчи. Ошон үчүн сиз мына финансистмин дедиңиз. Эми бул жерде мамлекеттик аудит деген түшүнүк бар да. Мамлекеттик мыйзамдар бар, бир нече укуктук ченемдик актылар бар. Ошол боюнча мамлекеттик жанагы аудит жүргүзө турган 3 эле организация бар. Бул биринчиси эсептөө палатасы, счетный палата, экинчиси бул налоговый, салык деп коебуз, үчүнчүсү бул бажы. Андан кийинкиси независимый аудит. Бул сиздердин мамлекеттик аудит дегениңиздер уже термин өзү туура эмес болуп атат. Бул жерде мамлекеттик көзөмөл органдар деп коюшубуз керек эле да. Мен жооп берип койбойм сиздин беркеңизге. Десек анан кийин туура болмок да. Кийинкиси ушул эле жерде сиздер жаныбарлар жана түшүнүктөрүндө жаныбарлардын алынган кайра иштетилбеген тамак аш продукциясы деп атасыздар да. Кайра иштетүүдөн өтпөгөн бардык түрдөгү азык берүүчү жаныбарлардын бүкүл эти, алардын бөлүктөрү, анын ичинде каны жана субпродукттары, чийки сүт, майы, алынган чийки сүт, чийки каймак, балчылык продукциясы, жумуртка жана жумуртка продукциясы, суудагы биологиялык ресурстарды кармоо, аквакультура продукциясы деп атасыздар. Эми мага түшүндүрүп бериңиздер. Суудагы биологиялык ресурстар деген эмне? Андан кийин аквакультура продукциясы деген эмне? Суудагы биологиялык ресурстар дегенге ушу балыктар кирсе керек. Биз бул боюнча эксперттерибиз бар, жооп берсе болот. Море продуктуга кирет дейм бул. Аквакультура продукциясына эмне кирет? Ошо акваны туура эмес киргизбиз. Ким бар? Жардам эксперттер барбы? Жардам мыйзам долбооруна ким кошо иштешкен? Улан мырза бул жакта сиз Ким жооп Сиз берет? жооп берип койсоңуз. Буйкан Камчыбек. Саламатсыздарбы? Сүйүн Абдуллаевич, урматтуу
депутаттар. Аквакультурага бул балык, ошондой эле орусча айтканда ракообразный, эми бизде Кыргызстанда чектелүү эле ал. Анын жалпысынан аквакультура деп эле киргизген оңораак го дейм. Жана мамлекеттик аудит боюнча бул жерде көзөмөл надзор контроль эмес, башка текшерүүнүн түрү айтылып атат. Анткени жана Венера Калбекова өзүнүн презентациясында көрсөтүп кетти, жана ХАСП деп жанагы стандарт безопасности көрсөтө турган. Ушул системада биз бул мамлекеттик аудит деген биздин предпринимательдерге, биздин жеке ишкерлерге жардам берейик деген ниетте киргизилген. Анткени бул азыр техникалык ИАСтин техникалык регламентине байланыштуу булар милдеттүү киргизгенге бул система менеджмента безопасности, бирок жана сертификациясы добровольный да. Анан неге добровольный болгон менен башка өлкөлөргө өздөрүнүн продукциясын алып чыкканда бүттүк ушуну сурайт. Сенин система хаспың барбы, берчи кагаз деп. Аны только аудит жасайт, международный практикада аудит жасайт, анан аудит өзүнүн сертификациясын өткөзөт. Анан бизде Кыргызстанда ошол аудиттер жок, өзүбүздүкү. Башка өлкөлөрдөн келген филиалдар бар, өтө кымбат өткөзөт. Анан биз отуруп сүйлөшүп, эксперттерди уровенде сүйлөшкөндө международный практиканы изучать этсек, государство тоже может, оказывается, взять на себя такую функцию. Анан ошон үчүн биз мамлекеттик аудит деген киргизгенбиз. Ошондой жанагы частный эмелер жазып аткан аудитти биз деле жазап, Кыргыз стандартка беребиз деп первоначально алар сертификацияга укугу бар да. Ошол ниеттен келип чыккан определение болчу да. Бул законго киргенден кийин гана положениясын башкаларын иштеп чыгыш керек экен. Анткенде бизде бир дагы мыйзамда бул түшүнүк жок да. Анда могу түшүнүңүздөр өзү концепциясы менен дал келбей калып атпайбы? Стандарттар боюнча жаңы. Стандарттар боюнча сиз Бөйжан Камчыбековна канча стандартты билесиз? ХАСПтан башка. Стандарттын түрү аябай көп. Национальный стандарт бар, международный стандарт бар, международный ХАСПтан башка ISO деген бар. Көбүнчө өзү ISO да, азыр көбүнчө. Ошонун бир эле бөлүгү бул ХАСП. Ооба, бул ISOнун өзүнүн жоолчу жоболору бар да. Ал жерде кантип барып алыш керек жолдор Европа мамлекеттерине барасың, Голландияга, Европадан бүт жанагылардан өтүп сертификацияда кылганда ХАСПты жөн эле алып коесуз, бир эле жанагы организацияга алып, ХАСПтын негизинде экинчи, үчүнчү жаттарга дагы өзүңүз сертификацияга бере берсеңиз боло берет да. Ушунун менен жанагында биз көрүп атабыз Өзбекстанда ХАСП системасын кандай колдонуп атканын. Андай боло турган болсо, анда совсем башкача жазыш керек болчу, түшүнүктүүчү. А мен бул жерде жанагы биологиялык ресурстарды кармоо, могу суудагы аквакультура продукциясы деген түшүнүктүү гана сиздерден сурадым. Бул жерде могу Самат Насрединович туура айтты. Могу жерде биз кабыл алып берген жана мыйзам бар. Аквакультура, балык уулоо жана суу биологиялык ресурстарын коргоо жөнүндө мыйзам. Ошол жерде аквакультура объекттерине эмне кирет? Балык өсүрүүдө продукциясы деген эмне деген түшүнүктөр бар. Ошол түшүнүктөрдү эле көрсөтүп кетиш керек болчу. А могу жерде сиздер көп жанагыларды туура эмес көрсөтүп алгансыздар да. Андан кийинкиси 9-чы беренен алсаңыздар, шайкештикке баа берүү. Биринчи пункту менен азык-түлүк чийки затынын тамак аш продукциясынын жана аларды өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу, утилдештирүү процесстерин шайкештигине баа берүү төмөнкүдөгүдөй формаларда жүргүзүлөт деп атасыздар. Биринчиси атайын тамак аш продукциясын мамлекеттик каттоо, жаңы түрдөгү тамак аш продукциясын мамлекеттик каттоо. Бири-бири менен айырмасы эмне? Бөйжан Камчыбековна эмне деген түшүнүктөр булар? Бул жана ээктин техникалык регламентинде көрсөтүлгөн, бизге өлкөгө алып келип атканда эки түр регистрациясы бар. Жана пищевой продукция өзү регистрация болуш керек, анан производственный объекти бар. Производственный объекти бүгүн Минсельхоз регистрациялат, а пищевой продукция ичинде специальное питание, это для питания для беременных, для спортсменов или для детей деп өзүнчө бир бүт калкка эмес, бир калкка арналган бир продукталар специальный виде продукция деп коет да. Бөйжан Камчыбековна, сиз сөзүңүздүн башында туура айтып кеттиңиз. Нового вида деген, сиз эки түрүн сурап атпайсызбы? Нового вида деген жана составы өзгөргөн азыр көп продукттар бар. Мисалы үчүн ошол эле шоколадка бизге неизвестный бир эмени кошуп жасаса,
анда это уже новый вид болуп калат да. Или ошол эле башка продуктта биз билбеген бир чөптү кошуп жасаса, же ароматизированный препараттар жазып атпай ошолор кошкондо это новый вид болуп калат. Ошол эки вид гана госрегистрацияда өтөт. Калган продукциянын баардыгы декларацияда бүгүн жанагы Кыргызстандар декларирует. Бөйжан Канчекин, туура айттыңыз да сиз. Могу эки жанагы киргизип аткан беренен могу мыйзамга Кыргыз Республика тамак аш продукциянын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндөгү мыйзамга кереги жок да. Бул ошол эле айтып кеткен Айсара Нышан айтып кеткендей, ЯЭКтин алкагында техникалык регламенттин негизинде техникалык жөнгө салуу жөнүндө гана мыйзамдарда көрсөтүлүш керек. Бул мыйзамда көрсөтүлбөш керек мындай жанагы. Андан кийинкисин ачсаңыз. Могу 12-чи беренеге сиздер жанагы өзгөчө кырдалдар деген жанагы түшүнүктү киргизип атасыздар. Ал жерде тамак аш продукциясы менен байланышкан инфекциялык оорулар, жана массалык инфекциялык эмес оорулар, уулануулар келип чыкканда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өзгөчө кырдаалдар жаатындагы мыйзамдарга ылайык өз компетенциясынын чектеринде алдын алуучу мамлекеттик деп турган чектөөчү жана тыюу салуучу чаралар жүзөгө ашырат деп атасыздар да. Кандай чаралар? Бир эле азиз сиз бул жаатында. Алишер Ташпаевич, бул чаралар биринчиден айыппулдар 50 миңден 100 миңге чейинки. Андан кийинкиси УПК боюнча ошо жоопкерчиликке тартуу. Айсара Нышанова, андан кийин сиз орусча жанагысын карап көрсөз. Орусча текстинде карасаңыздар, ушул жерде жазып турулат мамлекеттик тилде. Опережающий дегенчи. Бул опережающий деген кандай түшүнүк? Опережает чего? Кандай мазмуну менен кыргызчасы менен орусчасы дал келбей атат да. Редакционный опережающий деген юридикалык термин жок да. Есть вот жана юридикалык термин бар, превентивный или упреждающий деген. Ошону дагы туура эмес жазып кетипсиздер. Андан кийинкиси Венера Калбековна 22-чи беренесин ачсаңыз, атайын багытта тамак аш продукциясынын коопсуздугуна карата талаптар деп атасыздар. Ошонун биринчи пункту менен атайын багытта тамак аш продукциясына төмөнкүлөргө багытталган продукция кирет. Биринчиси балдар тамагы, диетикалык тамак, дарылап алдын алуучу тамак, кош бойлуу жана бала эмгизген аялдар деп туруп киргизип атасыздар. Ушунун Бүбүжан Камчекин азыр эле сиз да ушуну айтып кеттиңиз да, мына балдардын тамагы, диеталык тамактар, дарылап алуучу тамак, кош бойлуу жана бала эмгизген аялдар деп туруп. Жакшы, буну биз жакшы киргизипсиздер. Бирок эми ушунун механизмин айтып берсеңиздер. Ушунун реализация механизми кайсыл мыйзамдарда, кайсыл жерлерде жазылган? Көрсөтүлгөн. Бул жана эки тур атпаймынбы? Мындай катуу талап коюлган, же болбосо мындай составына чейин талап коюлган ушул госрегистрация деп коет, мамлекеттик. Ушул азыркы перечень бар ошолда. Булардын механизми өзүбүздүн регламенттерибиз бар, кантип жүргүзүш керек. Техникалык регламенттерде көрсөткөн, ушулар подлежит деп. А ичине кантип алыш керек, өзүбүздүн регламенттерибиз бар, кантип регистрация жүрүш керек. Ичинде эмне документтерди требовать этиш керек, апкелерден мурда, бул жака биздин өлкөгө апкелерден мурда. Эми мыйзамды алып чыккандан кийин сиздердин ички регламентиңиздер жоолор менен жана болбош керек да. Жок, буларды реализация боюнча да аларчы, биздин жоолор. Ошонун ичинде бунун механизмдер жана жазгандан кийин механизмин аткаруучу орган ким? Кабинет министров, саламаттык сактоо министрлиги деп туруп башкасын жанагы ачылыштын нормаларды беркисин көрсөтүп жазып кетиш керек болчу да бул жактан. Андан кийинкиси мына 32-чи беренесин карасаңыздар, алгачкы өндүрүү жана мал союу стадиясындагы текшерүүлөр деп атасыздар да. Ушунун мал союу процессин текшерүү субъекттин ветеринардык санитардык талаптарды сактоо предметине карата жүргүзүлөт деп атасыздар да. Мына өткөн жумада эле бизге мыйзамдын долбоору ушу Минсельхоздон келди, бунун баардыгын четке кактык. Анан бир мыйзамды өзү четке какып, экинчисин ана биздин коллегалар бар Венера Калбековна киргизип алсаңыздар туура эмес да болчу.
Эмне үчүн дегенде бул боюнча азыр айта турган болсок аябай эле көйгөй көп. Анан кийин мындай текшерүү экопродукт деп туруп, мисалы, экопродукттар сыяктуу айрым стандарттар үчүн гана болуш керек деген жанагы түшүнүктү киргизип ушул жерине ошону жазып кетсеңиздер болот эле да. Анан кийин мыйзам долбоорун колдойм. Мыйзамдын долбоорун Венера Калбековна чийик алып келип алгансыздар. Орусчасы менен кыргызчасы дал келбейт. Концепциясынан да чыгып кеткен жерлериңиздер бар. Биринчи окуудан кийин мен мыйзам долбооруна өзүмдүн сунуштарымды берем. Рахмат, көңүл бурганыңыздар.